Электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз ишке киргенден бери бизнес өкүлдөрү кыйынчылыктарга туш болууда. Бул системада эсеп фактураларды толтуруудагы кайталанган операциялар ар бир товарга өзүнчө штрих-коддун ыйгарылгандыгы баракчаны толтуруу күнү менен товарды жеткирүү датасы түйшүккө салууда. Малый средний субъект дегелер өздөрү иш алып барса, дополнительный единица рабочая сила керек. Биринчиден, экинчиден ал рабочая сила посменно иштеш керек болуп калат. Себеби дегенде, мисалы үчүн кондитерский, мелкий хлебобулочный цехтерде отгрузка күнү-түнү болот да. Бул жерде кандайдыр бир программаны билген, же бухгалтердик билими бар киши отурбаса, бул жерде ишкерге ошондой 2 сменде кадр жалдаш керек болот да. Бул менен кошо ал айыл акыдагы дагы дополнительный расходдор керек. Анткени менен системада мурда так эмес болуп келген жагдайлар жоюлуп жатат. Мисалы салык кызматы тарабынан отчетто көрсөтүлгөн товарларды текшерүү убактысы бир топ кыскарган. Или они просто перемещаются от субъекта к субъекту под реализацию. Негизги көйгөй бардык системалар өзүнчө иштелип чыккан жана ар бир программанын өзүнүн маалыматы бар. Салык төлөөчү болсо бардык системаларда эсеп жүргүзүүсү керек. Бул аутсорсингтик компаниялардын кардарларды тейлөөдөн баш тартуусуна алып келди. Бирок чечилбей турган көйгөйлөр жок. Март айынын башында жогорку кеңеште жыйын өтүп, анда ЭТТК үчүн айыппулду 2024-жылдын 1-январына чейин жылдыруу чечими кабыл алынган. Эми салык кызматына дагы салык төлөөчүлөргө дагы бардык көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул убакытта системаны орнотууну аяктоо керек. Ишкерлер тарабынан айтылган бардык сунуштар салык кызматы тарабынан эске алынган. Учурда электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонуунун техникалык бөлүгүн жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Азыр бул системанын нормативдик бөлүгү менен техникалык жагы дагы бирдей даярдалып жатат. Биз системаны жакшыртуу боюнча өз сунуштарын киргизгени айрым бизнес секторлору менен байланыштабыз. Учурда продукциянын каталогуна 1 миллиондон ашык товар киргизилген. Салык төлөөчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн бардык системаларды интеграциялоо Ошондой эле аймактардагы ишкерлерге ETTN'ди туура колдонуу менен таанышуу үчүн ар кандай тренингдер өткөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө 66.700 салык төлөөчү аталган системадан каттоодон өткөн. Алар 79.355 электрондук кампаларды ачышкан. Анда 1.660.000 товар тизмеге киргизилген. Анара Мамбеткадырова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.